бай адам көчөгө чыкса мындай суугураак күн экен. Анан бир жаш жигит көчөдө жүрүптүр да мындай жукара кийинип алыпчы. Анан байкуштун үй жайы жок экен анын. Анан ар жерге, мечиттерге ушундай түнөктөр чоочун экен. Анан таанышып калат экен. Ушундай түнө үйгө жүр десе болбойт экен. Уялып мындай кичине ошондой калат экен. Анан ушуп каласың деп жок, мен сезбейм дейт экен да, мындайды сезбейм дейт экен. Жок, мен сага азыр ушул жерден таап алам да сага бир пальто алып келип берейинчи үйдөн деп коюп кетип калат экен да. Анан келип бир нерсе алып үйүндө башка жумуштар менен алаксып ундуп калат экен баары. Анан эртең менен туруп баягы эсине келипчи алып барып берем деп эдим билем деп анан бир пальтону алып келсе бала мынтип тоңуп бир жерде жатат экен арактын жегинде. Анан келип мынтип эметсе мынтип эсине келип анан тургузуп эмне сен кече алып келип берем деп унутуптурмун, бирок сен айтып атпадың белең такыр денем суукту сезбейт десе такыр сезчү эмес дейт экен да. Анан кече сиз айтпадыңызбы пальто алып келип берем дегенде ошо алып келип берет деген үмүт болуп калды дептир да денемчи. Анан эле үшүп баштап ушундай болуп калдым дейт экен да. Мындан түшүндүм дейт баягы кишичи. Түшүндүм, ким эме адам баласы дайыма Кудайга таянсачы, Кудай жетиштүү экен да. Кудайдан башкага таяндыбы? Баягы Кудайдан болгон жардамдар алыстайт экен дагычы. Ишеничи башкага кетип калды, жанагындайга жолугат экен да. Жана үшүп калган сыяктуучу адам дагы ошондой боло баштайт экен да. Башка инсан унутат дейт, башка болот дейт. Ошон үчүн дайыма урматтуу бир туугандар чыгарыла турган сабак ушундай экен. Дайыма биринчи Кудайыбызга таянычы, таваккул. Кудайдан башкагачы байкем атаң падыша болуп кетсе деле аалымдарыбыз ишеничиңди 99% алып бар, 100% кылып алба дейт да. Мындай 99 алып бар токтотконду бил дейт. Кой 100-сү Алладан деген нерсеничи. Кудайым ушу жака таянтып алба деп. Мен көп эмелерге мен муфти болуп иштеп тиги бул болуп анан баягы улам ажобузга кирип чыгабыз башка. Инсан анан кирип чыккандачы баягы инсанда бир эме болот. Бирок дайыма ушу эсимде. Лифттен түшүп келатканда Кудайым бул кишини биз ажого тарып сыйлайбыз. Бирок Кудайым толук ишендирип ушу жака таяндырып салба Кудайым. Өзүңгө таяндырчы Кудайым деп дуа кылып түшөт элем да. Бир туугандар дайымачы кажерде болбойлу. Рөлдабызбы, ким болбойлу. Адамга, себептерге, башка бирөөгө, мейли олия, пир, башкача болуп кетсе дагычы, байке ага таянуу эмес да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бир жигит аябай жакшы көрөт эле. Дайыма кызмат кылат эле пайгамбарыбызгачы. Келип мындай түстөй калып, бүтүн тизе калып ушундай жана кызматкер балдар болот го, мындай мынтип келип ошондой сахабалы жаш жигит. Бир күнү ошентип бир нерсесин кылып атканда пайгамбарыбыз ушу бир нерсени айта албай жүрөт деп. Жигит, эмне каалайсың дегенде, я Расулаллах деп айта турган сөз ошо экен да. Я Расулаллах, сени менен жаннатта бир болушту каалайм дегенде, пайгамбарыбыз сен ошо сөзүңө көп сежде кылуу менен жардам берди. Бул деген пайгамбарыбыздын сөзү Аллага кайра байлаганда сен мага ишенип алба. Сен көп сежде кыл, анан сөзүңө жардам бер деген. Ошо нерсеге сөз сежде менен жардам бер дейт. Пайгамбарыбыз Фатима кызын аябай жакшы көрөт эле, билесиңер. Ошондой пайгамбарыбыз келелектен мурун адамдар түрүлөй кызын көмөт эле, аял кишилердин эч баракы жок эле. Бирок пайгамбарыбыз келгенде ушу дин менен кошо ушундай бир эне деген ат кайра бир жолу туулду дейт да дүйнөгө. Фатима энебиз пайгамбарыбыздын моюндарына чыгып намаздарында ошентип мишайт этет эле жаш кезинде. Аны аябай жакшы көрөт эле. Пайгамбарыбыз ошондой өлүм төшөгүндө жатканда, тип үзүлүп баратканда аябай атасы менен кызынын ортосунда ушундай сүйүү бар экен да. Фатима энебиз келип аябай ыйлайт пайгамбарыбыздын жанында. Бир кезде пайгамбарыбыз мынтип кулактарына бирдеме десе, Фатима сүйүнүп калат да жанында. Сүйүнүп күлүмсүрөп калат. Айша энебиз пайгамбарыбыздын жубайы. Кичине кысканыч пайда болду дейт да. Кызына мага айтпаган сырларды айттыбы деп дейт. Ыйлап ойла кайра күлүп калды деп. Кийин Фатима энебизден сураганда, пайгамбарыбыз ошентип ыйлап атканында кичине боороруду. Анан кулагымда туруп, кызым, менин жакындарыман, менин уруктукуман, менин артыман эң биринчи бара турган сенсиң. Менден кийин эле сен өлөсүң деген сөз да мындай. Мен өлөм, анан эле сен өлөсүң деп. Ошого сүйүндүм дегенде. Карасаңыздар, урматтуу бир туугандар, ошондой сүйүү болгон Фатима энебизге дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай баштарыңа ушундай кыйынчылыктар келет, ал келет, бул келет, сабырдуулукту үйрөт деп ушинтип осуят кылат эле. Бүт баарын Аллага таянтат эле. Ошондо Аллахул мустаан,
Karasаңыз имандың күштері. Құдайым иншалла, Құдай жардам беруші деп жооп берет эле Фатима энебизде. Ал пайгамбардын тарбиясы ушу. Бардык нерсени Аллага таяттар, бардык нерсени Аллага алып бараттар айра. Урматтуу бир туугандар, ошон үчүн жүрөгүбүзгө ар кимге таянып албайлы да. Бул дүйнөдө бир гана Аллага деген нерсе ушу. Бул өтө кыйын нерсе. Баары сулуу көрүнө беребиз. Мынтип отурганда далайды көрдүм. Мен 20 жыл динге кызмат кылдым. Кыргызстанды мен аралаганчалык билбейм канча киши аралады. Ар кандай адамды көрдүм да. Адамдар мындай сулуу болгон адамдар тез эле сулуу көрүнүп калганда жылмайып калып Аллага таваккул кылган адамдар ал башкача болот. Ал миллиондон бир чыгат экен, миллион.